Kalima tayyiba 27. Abu Abdurrahman Juhani radhiyallahu anhudan риваят. Biz пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге олтурганыбызда бизге карай келе жаткан эки атчан көрүндү. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга назар салып, бул экөө Кинда, Мазхич коомунан болсо керек, деди. Алар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келишкенде, Мазхич коомунан экени маалым болду. Риваятчы айтат, алардын бири пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламга ант берүү үчүн алдына жакын барды. Анан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун кармап, «О Аллахтын элчиси, сизди көрүп туруп ишенген, аркаңыздан ээрчиген пенде эмне табат?» деген суроо узатты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ага жакшылык болот, деди. Ал киши береке табуу үчүн пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун колдору менен сылап, убадасын берди. Экинчиси ант берүү үчүн пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун кармап, «О Аллахтын элчиси, ал эми сизди көрбөй туруп ишенген, аркаңыздан ээрчиген пенде эмне табат?» деди. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ага жакшылык, ага жакшылык, ага жакшылык болот деп 3 жолу кайталады. Бул киши да тиги шериги сымал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун колдору менен сылап, убадасын берди. Абу Абдуррахман Жухани радиаллаху анхудан риваят. Biz пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге олтурганыбызда бизге карай келе жаткан эки атчан көрүндү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга назар салып, бул экөө Кинда, Мазхич коомунан болсо керек, деди. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келишкенде, Мазхич коомунан экени маалым болду. Риваятчы айтат, алардын бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ант берүү үчүн алдына жакын барды. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун кармап, «О Аллахтын элчиси, сизди көрүп туруп ишенген, аркаңыздан ээрчиген пенде эмне табат?» деген суроо узатты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага жакшылык болот, деди. Ал киши береке табуу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун колдору менен сылап, убадасын берди. Экинчиси ант берүү үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун кармап, «О Аллахтын элчиси, ал эми сизди көрбөй туруп ишенген, аркаңыздан ээрчиген пенде эмне табат?» деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага жакшылык, ага жакшылык, ага жакшылык болот деп 3 жолу кайталады. Бул киши да тиги шериги сымал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун колдору менен сылап, убадасын берди. Абу Абдуррахман Жухани радиаллаху анхудан риваят. Biz пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге олтурганыбызда бизге карай келе жаткан эки атчан көрүндү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга назар салып, бул экөө Кинда, Мазхич коомунан болсо керек, деди. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келишкенде, Мазхич коомунан экени маалым болду. Риваятчы айтат, алардын бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ант берүү үчүн алдына жакын барды. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун кармап, «О Аллахтын элчиси, сизди көрүп туруп ишенген, аркаңыздан ээрчиген пенде эмне табат?» деген суроо узатты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага жакшылык болот, деди. Ал киши береке табуу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун колдору менен сылап, убадасын берди. Экинчиси ант берүү үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун кармап, «О Аллахтын элчиси, ал эми сизди көрбөй туруп ишенген, аркаңыздан ээрчиген пенде эмне табат?» деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага жакшылык, ага жакшылык, ага жакшылык болот деп 3 жолу кайталады. Бул киши да тиги шериги сымал
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун колдору менен сылап убадасын берди. Ахмадтын муснады.